Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Тақсырлар, денсаулықтар жақшыбы? Урматтуу ватан элер, урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр Кадамжай району Кызылбулак айылындагы мынау Лангар Азиз мечити Ак Ишан ата медресесинин алдында турамын. Ушул жерге балдарыңыздарды бериңиздер, дүнүйө иштерин дагы кылыңыздар. Бирок анча-мунча момундай нерселерге деле көңүл буруп туралы. Эмне дедиңиздер? Той топо десе барабыз, башка нерселер болсо барабыз, жыргайбыз, чачабыз. Анан жанагындай пайдасыз керексиз видеолор болсо аябай көрөбүз, батыштуу видеолор болсо көрөбүз, кыска нуска эме болсо ойлорубуз бурулуп кетет мындай эркектер дагы. Ошондуктан ушундай видеолорду чагылдырганда көбүрөөк максимально мына колдоп, лайктан басып, жакшы ой пикир калтырып туруңуздар. Мындай нерсени айтыш үчүн бизде жаш рол ойнобойт. Кимдир бирөө айтыш керек да мындай нерселерди дагы, чынбы? Ошондуктан сөзсүз ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биз сиздерден суранабыз, өтө жакшы видео, өтө сонун чыгарылыш. Видеону биз улантабыз, аягына чейин чыдап көрүп коюңуздар. Бул видеону баарыңыздар көрүңүздөр. Аябай сонун уста бага берип чарчадыңыздарбы? Анда ушул видеону көрүңүздөр. Кеттик, жүрүңүздөр. Мындай сүрөө менен ушундай кирпичтен азыр бардык үй салып жатат. Ушул үйдү бир суткада, 2 суткада усталар бүтүрүп берет. Бул жака жүрүңүздөр эми. Мына караңыздар мына. Түздүгүнү көрсөтүп коеюн сиздерге мына. Түз көрдүңүздөрбү мына? Түз 6 бөлмөлүү үйдү 2 күндө усталар шабап бүтүрүп койду. Усталарга күч кубат берсин. Мындай жон колдошуп алса 10 күн жүрүп калышат. Мына уста келер иштеп жатат. Иштер илгери болсун. Ассаламу алейкум деп мына караңыздар. 6 бөлмөлүү үйдү мына шабап бүтүрүп койду. Мына ушул немецкий техника аппарат менен бүтүрүп берет. Кыргызстандын бардык жериге келишет. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Баасы канча десеңиздер, чалып бир аз менен кылып сураңыздар. Өтө арзан, жакшы. Өзгөнөн келген акелерибиз Баткенди манакей мына үйлөрүнү заманбап кылып, баттан шыбап берип иштеп жүрүшөт. Бизге чалыңыздар, бизге кайрылыңыздар, сиздер үчүн өзгөндүк акелерибиз кызматта. Өзгөндүк акелер, лайк басып коюңуздар ушул видеогочу. Мына жүрүңүздөр, анда кеттик. Ушул жерде дамыла бизди күтүп турган эле. Ассаламу алейкум. Машалла, кош келипсиз. Иштериңиз жакшыбы? Жүзүңүздөн шунчалык нурлар чачырап, баары бир карыкелер башкача болот да, мына караңыздар, урматтуу көрчүлөр. Өмүрүңүз узун болсун. Кош келипсиздер. Келгениңиздер өтө сүйүнчтүүбүз. Алла жаза кайыр берсин баарыңызга. Чоң рахмат. Ишиңизге. Ана келиңиздер, ана буйрса, машалла. Бир катар көргөзүп кетебиз анда, дамыла. Бул Кудай жакта буйрса, биздин медресебиз 2019 жылдан бери ачылып, элдин ашар жолу менен курулган медресе. Алхамдулилла, Аллага шүгүрлөр болсун, элге кызмат кылып атат. Өтө көптөгөн карларды, илимдүүлөрдү чыгарып атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошончо жылдан бери эмгегин үзүлтүксүз устаздардын мээнети менен болуп атат, алхамдулилла. Бул баарына элдерге, бул жерге көмөктөшкөндөр баарына ыраазычылык айтып кетмекчимин иншалла. Кудай буйрса, биринчиден биздики бул дааратканабыз. Балдардын душтары, дааратканалары, кир машинеге чейин ушул жерде бардыгы бар. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Алланын тофугу менен. Кудай буйрса, азыр насип этсе окуу бөлмөсүнө кире турган болсок иншалла. Мен дагы аябай өзүп кызыгып кеттим, дамыла. Бир кана көрөлүчү, көргөзсөк болот да, каракелерди. Иншалла, буйрса балдар окуганын көрсөтөйүн иншалла. Достор, алхамдулилла. Аллам шүгүрлөр болсун иншалла. Кудайым насип этсе иншалла. Келе бериңиз. Буга чейин эч кирбеген экенбиз, өзү дамыла негизи. Мен дагы аз-маз кечиктим да, өзү ушуга эле окуп атырмын деп. Бисмилла, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алхамдулилла, Алланын тофугу менен мына бүгүнкү күндө кары балдарыбыз Куранды жаттап, Куранга эмгек кылып, ушул жерлерде өмүрлөрүн Куранга арнап атат. Аллах таалам баарынан ыраазы болсун. Садан ыраазы болсун. Өтө жакшы, алхамдулилла. Илимдүү да балдар илимин окуп атат, алхамдулиллага шүгүр. Бул да ошол элибиздин эмгеги, элибиздин мээнети менен болуп аткан нерселер, аллага шүгүрлөр болсун. Биз тоскоол болбойлу деп. Алхамдулилла, бул жакта дагы бир бөлмөбүз бар, окуй турган бөлмө бул дагы. Бул жакта устаздарды көмүп атабыз. Бул жакта азыр жатаканала шкафтарыбыз бар бул жакта. Алхамдулилла, Аллага шүгүр. Ар бир балага өзүнчө шкаф даярдап койгонбуз. Өзүнүн шкафтары бар. Ар бир баланын өзүнүн кийимдерин ийилип, таза кармап, полотенцасы бардык шарттары жакшы, аябай алхамдулилла. Бүгүнкү күндө балдар жакшы окуп ататтар. Эч бир кыйналбастан, окууларында эч бир кыйынчылык жок, алхамдулилла. Шарттары бардыгы. Алхамдулилла. Аллага шүгүрлөр болсун. Кудай буйрса, бул жакта жатаканаларды көрсөтө турган болсок. Азыр канча бала бар жалпы? Бүгүнкү күндө 38 бала окуп атабыз, алхамдулилла. 38 бала, машалла. Алхамдулилла, шүгүр, Кудайга шүгүр. Кээ бир каттаган окуучулар бар, ошолорго кошулуп 38ге барып калат, алхамдулилла. Бул ошо жатаканаларыбыз. Балдарга ушундай шартта кроваттар жасап бергенбиз. Балдар өтө жакшы, таза абада
эс алып ушундай шешепти эс алышаттар алхамдулилля. Таза кылып тартиптеңиз, Алхамдулилля, Аллага шүгүрлөр болсун, машалла. Азыр эми Дамла бул кайсыл жактардан эң алыс, кайсыл жактардан бери келип окушат? Бүгүнкү күндө алхамдулилля медресебизге Кыргызстандын Булун бурчунан келип окуган балдар бар. Мисалга алганда Скөл областынан келген балдар бар. Анан сырткары Бишкектин өзүнөн Токмоктон келип окуткан балдар бар. Оштон, Жалал Абадтан, анан сырткары Баткенден, анан сырткары Кадамжайдын тегерегиндеги айылдардан келип окуткан балдар бар. Алхамдулилля, Аллага шүгүрлөр болсун. Бул дагы ошол илгертен бул жерлер баарыңыздарга белгилүү. Аталарыбыздын илим булагы болгон, ага чейин аталарыбыз чыккан илгертен бери илимдин булагы болуп турган жер. Алхамдулилля, ошондой чоң улуу алымдардын изине из басып балдар окуп атат. Биз үмүт кылабыз бул жерден ошондой илимдүү аулия, улуу устаздарга окшош илимдүүлөр чыгат деген үмүттөбүз иншалла. Баардык ушул жерде көмөктөшүп аткандар, биздин медресеге салым коштукандардан терең ыраазылык билдиребиз. Анткени ушул элибиздин, ушул жердеги атуулардын кызматынын берекетинен медресебиз ушундай ийгиликтерге жетип атат. Алхамдулилля, Алла ыраазы болсун. Эми эгер сыр болсо билсек болот, канчадан окутасыздар же беп бекер? Бул жерде балдар тамак ашына акча төлөшөт, калган нерседи баарын бекер. Тамак ашына айына 3000 сом төлөшөттөр. 3000 сом. Анан сырткары жатаканасы бар, ушул жерде бекер. Анан сырткары жакшы окуган балдарга стипендия беребиз. Анан сырткары бул жерде ай сайын балдарды ойнотуп, баняларга алып барып, анан сырткары тоолорго алып чыгып, баардык шарттары каралган. Алхамдулилля, ушундай деңгээлде балдарды окуусуна шарт түзүп, кызыктырып, колубуздан келгенче ошо балдарга көмөктөшүп аракет кылып окуттук. Кыска убакытта канча аралыкта каракелерди чыгардыңыздар ушул жерде? Алхамдулилля, Аллага шүгүрлөр болсун. Бизде биринчилерден болуп ошол былтыркы жылы 3,5-4 жылдын ичинде ошол биринчи бүтүрүүчү балдарды чыгардык. Бүгүнкү күндө балдар бүтүрүп, чет мамлекетте дагы илим улантып окутушуп атат. Андан сырткары 3 жылдын ичинде 2 кары бала бүткүрдүк. Андан сырткары быйыл дагы Кудай буйруса 3 кары баланы бүтүрүп атабыз. Алхамдулилля. Баланы толук бүтүп окутат. Алхамдулилля. Андан сырткары илимдүү балдар дагы келип окутат. Алар дагы Кудай буйруса 4 жылда иншалла орто деңгээлдеги илимди алып чыгышат ушул жерде. Кыздарды дагы аласыздар бул жерде? Экинчи кыздарда медресебиз бар. Ал жерге да алабыз иншалла. Ал жерде быйыл Кудай буйруса 15 кыз бүтүп атат. Ал жерге дагы жыл сайын кыздарды алып болот. Андан сырткары бул жерде бир өзгөчөлүгү, жыл сайын биз каникул учурда лагерь окутабыз. Алхамдулилля, быйыл да даярданып атабыз. Кудай буйруса иншалла ошол каникул болгон учурда ушул тегеректеги алыс жактагы мектепте окуган окуучу балдарды алып бир айда курс кылабыз. Бул баары муфтияттын көзөмөлүндө ошол талаптарына ылайыктуу кылып иншалла аткарып атабыз. Көп балдарды окутканга 5-6 жылдан бери лагерь окутуп, балдарды көбүнө илимдүү болушуна ушула себеп болуп атабыз. Азыр бул жакта дагы бир чоң имарат түшүп деген бир чыгып көрөлү анда. Ооба, жүрүңүз. Ошону көрсөтөлү. Алхамдулилля. Ыраазы болсун. Шерзат Дамла, ушул имарат түшүп атат экен да. Алхамдулилля, Аллага шүгүр. Кудайым буйруса. Бул жакта мына экен, Имам өзү да келип калды. Дамлабыз. Ассаламу алейкум, Дамла. Кандай ден соолуктарыңыз жакшы? Токтоп туруң, мына. Мына бизге талып коеюн. Микрофонду тагайлы. Кандайсың аны? Жакшы, Аллага шүгүр, өзүңүз кош келипсиз. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Бир айланып келипсиз да биз жака. Бир келдик Дамла, ушул Шерзат Дамла, бул жак өзү досум болот мына. Бир кичине чагылдыралы деп келип отурабыз. Өзүңүздөр кандайсыздар анан? Иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. Жакшы, Кудайга шүгүр. Акырын болуп атат. Колдон келген ишти кылып атабыз. Жакшы. Негизи бул медресебизди азыр көрүп чыктыңыз окшойт. Ушул балдарыбыз окуп атат, алхамдулилля. Бул жака дагы балдарыбыз күндөн күнгө негизи илимге болгон бир кызыгышы көбөйүп атат эл журттун. Ошол себептен иншалла келечекте ойлоп туруп ушул медресени салып атабыз азыр бүгүнкү күндө. Бул мен сиздерге бир айта кетчү нерсе, ушул жердеги зданиялардын баары элдин салымы менен болду да. Элдин салымы менен болду. Аллах таала ыраазы болсун. Биздин ушундай бир элибиз бар, элибизден айлансак болот да. Берешен элибиз бар, машалла. Анан ушул зданиялардын баардыгы элдин салымы менен болду. Мисалы, бүгүнкү күндө баягы шагал ташыган акаларыбыз, үкөлөрүбүз шагалдарды, кумдарды алып келип бекер төгүп берип атты. Эмелерди, магазинчилерибизден Алла ыраазы болсун. Барсаң, кээде жөн эле алып кете бериңиз дейт, кээде өзүнүн сенасына берет. Ошентип бүт өздөрүнүн салымы менен болду. Анан өзгөчө дагы бир белгилей турган нерсе, мына мечитибиздин алдыдагы айнек зарлар, мына айнектерди ушул айнек пластик жасаган акаларыбыз коюп берди. Көпчүлүгү өзүнүн салымы менен коюп берди да, машалла. Алла ыраазы болсун. Анан негизи бүгүнкү күндө мына зданияны салып атабыз. Бул зданиябыздын биринчи этажы ушул ашкана болот, экинчи этажы окуу корпус, анан үчүнчү этажы бар. Ошентип балдарга керектүү бир шартты түзүп берелик деген
bir maksatта inşallah барып атабыз иншалла. Азыр эгер эме кылсаңыз, мына зданиянын ичини дагы бир көрсөтүп коеюн. Бүгүнкү күндө зданиябыздын бир 60% бүтүп калды, бир 40% калды. Ушуну биз тааныштырайын сиздерге иншалла. Достор, бул жерде эч кандай жаман ой пикирлер жазыштын кереги жок. Чындыгы сооп алам деп жана каракелери көрдүңүздөр. Так, мынаяктан тааныштырайын. Бул зданиябыз мындай зарыл эмелерди бүтүрдүк, энди керек болуп калды. Азыр усталарыбыз обедке кирип калыптыр, усталар иштеп атат негизи. Анан мынабы бул ашкана, балдардын ашканасыны жасатып койдук. Бир аз иштери калды. Азыр усталар сыртында бир аз иштери бар, ошону бүтүп туруп ашкананын ичиге кирет. Анан ашкананы Алла насип кылса ушул заманбап кылып бүгүнкү күндүн талабыга жооп бере турган кылып бүтүрөбүз иншалла. Азыр бул жерде дагы бир тааныштырып коеюн. Кафелдери бүттү, эмелери бүттү. Мына сыртка ушул баягындай очо, газ эмелерди ушул жерге кылабыз. Усталарды сүйлөштүк, усталар баштайт жакын арада иншалла. Мына жакшы. Ушул жерге болот экен да очоктор, Сливти кылабыз бул жерге. Ыстык суу, муздак суу ушул жерге ашкананы бүтүрөбүз иншалла. Машалла. Азыр ушул эмеде турабыз. Быйыл жайкы каникулда лагерь ача турган болсок, ошого толук заманга баягы талапка жооп бере турган шарттарды бүтүрүп, жайкы каникулга иншалла балдарды алабыз деген ниет менен турабыз иншалла. Эс алганча Куранды да үйрөтөсүздөр жаттап. Куран үйрөтөбүз, бул жерде өзүнө жараша баягындай уктатабыз, ойнотобуз, дуаларды үйрөтөбүз, Курандарды үйрөтөбүз. Бунун дагы тартибин иншалла чыгарабыз. Экинчи кабаттан эмне бар? Экинчи кабатка чыгып көрсөк болот да? Экинчи кабатты чыгып көрөлүк азыр. Караңыздар, кандай сонун мына курулуп жатат экен. Сонун шарттары менен. Бисмиллахиррахманиррахим деп азыр экинчи кабатка көтөрүлдүк. Дамыла бул жагы да чоң экен. Бул жагы чоң. Негизги эме медресебизди азыр ушул жака бир окуу корпусун ушул жака көчүрөбүз иншалла. Бул жерлерди комната кылып бөлүп туруп, ушул жерлерди бүтүрүш керек азыр. Негизги биз сизге кайрылып атканыбыздын себеби эли журтка ушул болуп аткан иштерди биз жеткирсек, бир сооп иштейм деген, ахиретке бир соопка иштеп калайын деген бир туугандарыбыз болсо, ар дайым эшигибиз 24 саат ачык болот, карталарды чыгарабыз. Салым кошом дегендер болсо, иншалла салым кошсоңуздар боло берет. Анан негизги нерсе ушул каяктан келип калды деген бир спонсор бар экен деген бир ой бар да кээ бир адамдардачы. Негизи бир туруктуу спонсорубуз жок. Акаларыбыз, укаларыбыз бирөө 1000 сом кошуп атат, бирөө 10 000 кошуп атат, бирөө 100 000 кошуп атат дегендейчи. Ошол элдин салымы менен эле ушул нерсе болуп келатат. Ошондуктан мен айтайын дегеним, урматтуу эли журт, эгер салым кошом десеңиздер, ушул жерлерге келип салым кошсоңуздар болот иншалла. Бул садакай жария болуп калат да. Садакай жария деген ушул адам баласы колудан келип турган убакытта элге пайдалуу бир иштерди кылып койгон болсо, көзү өтүп кеткенден кийин дагы ошол кылып койгон иштерине канча адам пайдаланса, ошонун сооп үзүлбөй жетип турат да. Ушул садакай жария деп айтылат да. Мына азыркы мечит, бул эшен аталарыбыздын мечити. Ушул жердеги максым акаларыбыздын айтышы боюнча, бул мечит 1837 курулган дейт да. Ошондон бери ушул мечитке дагы баягындай оңдоо иштери менен ушинтип келди. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күнү ошол эшен аталарыбыз 1837 жылы мечитти куруп койгон болсо, бүгүнкү күнгө чейин канча адам намаз окуп атат, жума окулуп атат, айттар окулуп атат, ошолорго сооп үзүлбөй жетип турат иншалла. Биз дагы бул дүйнөгө калган эч ким жок, эртең ахиретке кетебиз. Ошондуктан колубуздан келишинче ушундай иштерге салым кошуп койсок, иншалла бизден кийинки урпактарыбыз дагы ата бабаларыбыз куруп кеткен экен деп ушул жерден пайдаланып, сизи бизге дагы сооп жетип турат да иншалла. Ошондуктан урматтуу жамаат, салым кошом дегендер бисмилла келе берсеңиздер болот. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Аллах таалам бул дүйнө ахиреттин бактылуулугун баарыбызга бул дүйнө ахиретте бактылуу кылсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.